Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bardıq maqtu Allah'a olsun. Jananın Paygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jalan salatlar bolsun. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den öte bir жақсы bir sabak. Жоғысы biz үлгі ала тұрған, айтып кеткен осияттардан. İnsandın негізі өзі ол ушундай да bu Құдай Таала биздин тилибизди 32 таштын аркасына катып тур. Аны ал жетпей алгансы оны эки эри менен басып коюп тур да. Бирок биз ушундай экенбиз, биздин бул кыргызда айтканда тилде сөөк жок болуп, ушул көп убакыттарда биздин баланын көпчүлүгү биздин тилибизде болот экен. Сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге этиятын айтып аткан, эгерде силер эки нерсеге кепилдик берсеңер, мен силерге бейишти кепил кылам деген экен. Бейишке кирериңерге кепил болом деген. Анын жанында турган сардарлары, анын сахабалары сурайт экен: "Я Расулулла, ал эмне? Тил жана эки тизеңердин ортосундагы нерсени сактай алсаңар, анда мен силерге бейишке кепилдик берем." Демек биздин ушу тилибиз бизди бейишке киргизеткен, тилибиз субхана бизди тозокко киргизеткен, тилибиз бизди адамды сүйдүрүп коет экен, тилибиз бирөөнү жек көрдүрүп коет экен. Жана эми адептүү менен адепсиз адамдын айырмасын билгизе турган дагы ушул тил экен. Ана ошол сыяктуу менен пайгамбарыбыз бир өнө ушундай айтат экен. Бирөө келип Яз бин Хаммар деген пайгамбарыбыздын сахабаларынын бирөөсү келип: "О Алланын элчиси, бирөө мени сөксө эмне кылайын?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Бири-бирин сөккөндөр алар шайтандар. Алар жаман, жалган сөздөрдү айтышат" дейт. Мен ушул сөздү айтаардын алдында бир чоң бир сырдуу нерсе эмес, бирок аябай болезненный бир оору нерсени жөн айткым келди. Мен телефонум күнүгө бир 1000 деген сообщение келет. 100 эмес азыр эми. 1000 деген. Ар бирине жооп бериш керек болот. Анын үчүн 3 саат убактым кетирет. Бирок ошол акыркы мына ушул мен бумурага түшкөндөн баштап келген сурабай турган болсом, бул көптөгөн биздин келиндер болду. Биздин аялдарыбыз. Мына эркектердин аялдары, кайненелердин келиндери, кайнатанын келиндери, кайнаганын да келиндери. Барды келди карасаң аял экен. Бирок көптөгөн аялдар "Я Алланын элчиси" деп бужу суроо бергенде эле: "Устаз Эрмек байке, ага, аба, ушундай ар жактан өтөт. Бир нерсе жөнүндө айтып коюңузчу. Бир нерсе жөнүндө айтып коесузбу? Биздин укуктарыбыз кандай болот? Биз ушунча эле өмүр бою ушул жек көрүндү болуп, же болбосо таяк жеп, же болбосо субханалла мындай бир улутубуз менен, уруубуз менен сөгүлүп отуруп өтүшүбүз керек деп атат. Бул жерде пайгамбарыбыз айткан нерсе ушу экен: бири-бирин сөккөндөр шайтандар дегени, демек ошол сөгүп аткан адамдын ошо башына шайтан кирип алды деген сөз. Кыргыздар айтат: "Сен тилиңе шайтан отуруп алды" деп айтат го, билесиздерби? Сен тилиңе шайтан отуруп алды, акырынсаңчы" деп айтаттыр го. Бизде ушуну илгери көп айтчу: "Тилиңе шайтан отуруп алды, түкүр" дечи. Ошондой эле көп аялдарды азыркы мезгилде энелер, мен бир окуя менен айтып берейин. Bir gelin, anın ata-enesi kiyim geçegini alып берип, акчасынын баардыгын коротуп, ага жанакындай бир эмесini баарын толтуруп берип, күйөө баланын үйүн толтуруп бергенден кийин, эми дейт, 3 балалуу болгондон кийин субханалла кайненем менен кайнатам, күйөөмүчө мени сөгүшүп, сенде эч кандай эч нерсең жок деп мени үйдөн кубалап сал дейт. Анан мен өзү эки жакты тактамайын, эч качан эме кылбайм. Бер күйөөңдүн телефонунан. Күйөөсүнүн телефонун алдым, чалдым. Укугун коргош керек да. Ким коргойт аны? Ата-энеси коргобосо, уят деле жок андан. Анан ассаламу алейкум ва алейкум салам. Сурап атабыз. Сен аялыңа кандай эмне мындай мамиле кылдың? Десем, ал айтат: "Устаз дейт, мен эч тиешем болбойт, мен аялымды жакшы көрөм. Бирок бир эмем бар" дейт да. "Мен апам менен атамдан бир туугандарым, андан да жакшы көрүп атам" дейт. "Мен аялымды жакшы кетиргим келген жок. Сөккүм деле келген жок.
Бирок ата энемдин жанында туруп аны сөгүшкө айла жок болот дейт. Эгерде мен аялыма болушо турган болсом, сен мына аялыңа болушуп атасың, аялыңдын кирип атасың, сен ушул аялыңды танда же бизди танда деп айтат. Мен ошондо эмне кылышым керек болот? Мен айттым, сен аялыңды танда дедим да. Анткен себеп субханалла, эркек ушундай мезгилде кээ бир убакыттарда аялын тандаш керек деп шарият айтат. Эгерде аял киши, ошо сенин аялың, сенин аялың. Эгерде сага зыян келтирбеген болсо, тили менен, колу менен зыян келтирбеген болсо, сага кызматын жакшы кылып аткан болсо, сени ушундай бир тегеренип жүрсө жаныңда, бирок апаңа жакпаса, атаңа жакпаса, шарият боюнча сен бөлүнүп жашашың керек болот. Сен кичүү баласы болсоң дагы, ата энеңдин колунда болгон болсоң дагы. Анткен себеп субханалла, кыямат күнү Алла Таала сен айткан ошо аялыңдын үстүңдө сен милдеткерсиң. Куллукум раикум. Силер ар бириңер койчу сыяксыңар. Силер ар бириңер эмнесиңер? Бирөөнүн үстүнө мындай башчысыңар. Силер ошон үчүн жооп бересиңер делген. Демек субханалла, эркек өзүнүн аялы жана балдары үчүн жооп берет. Эгерде сен ата энең сенин колуңда багылып, сен багып аткан болсоң, сен аны сыйлап багышың керек. Анда аларга өзүнчө үй салып бер. Эгер сен келинчегиң жакпай аткан болсо, өзүнчө үй салып бер, эмелериңди туурлап бер, курсагын тойгуз, ушундай бир дагы жаман сүйлөбө. Бирок ошол эле мезгилде субханалла, сен аялыңдын дагы некен акысын беришиң керек болот. Демек, аялга келгенде, сөз келгенде, сен ошо келинчегиңе өзгөчө бир мамилени кылганда унутпашың керек. Кыяматта ол жооп берет. Эркек өз ата энесине кыяматта жаман мамиле кылган үчүн жооп берет деп бар. Мындай айтканда, ошо жана үф деген үчүн, ана субханалла жаман бир сабаган үчүн, бирок бирөөнүн укугун коргоодо субханалла бөтөнчө өзгөчө жооп бере турган жагы бул анын аялы болот. Демек, шариятыбыз эмне деп аткен? Аны сен туугандарыңа жакшы көрүнөм деп, бирөөнүн кызын алып алып, 3 баланы төрөтүп коюп, андан кийин анан жоголарды үйдөн колуп чыкканга сен акың жок деген сөз бул. Ушундай нерсе. Сөгүш, негиз бирөөнү сөгүү. Бул өзгөчө бир мындай бир жолдорду тандайт. Мен көп айтам. Абу Бакыр деген сахаба, мына ушуну байкем атыңыз кеп. Самидин байкем отурат экен. Ана Абу Бакыр баягы адам келип туруп, Самидин байке муну келип сөгүп алган, шатырат. Сөгүп баштаганында пайгамбар жанында отурду. Анан бир мезгилде Абу Бакыр чыдабай кетти дагы, Самидин байкени сөгүп баштады. Пайгамбар турду да кетип калды дейт. Ал баягы ишин бүтүрдү, кырылышты, талашты. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, "Я Расулалла, жана тиги мени сөгүп атып унчукпай турасың дагы, анан мен сөгүп баштасам сен кайра муну менен эмне кеттиң" дегенде, пайгамбар айтқан, "Я Абу Бакыр, мен пайгамбармынбы" дейт. "О, сен пайгамбарсың." Анда пайгамбар шайтан менен отурабы дейт. "Жок" дейт. "Анда качан сени сөгүп атканда" дейт, "сага да сенин ордуңа баягындайга эмне экен, периштелер жооп берип аткан болчу. Эми качан сени сөгүп баштаганда өкүн ордуна шайтан кирди" деген. Эми силер билбей калат экен, адам сөгүп баштагандачы, энеңди баланча, анан түкүнчө, атасына кирет, уруусуна кирет, тукумуна кирет, бүт жагына кирип турган эмне болот? Каш болуп кетет. Ошо айтып аткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, шайтан деп аткан ушул эки. Өкөө уруш баштаганда өкөнүн ортосуна шайтан кирет. Наузу билла. Пайгамбар мен андайга отурбайм деди. Ошондо кээ бирлериңер бирөөнү жагам деп атып, бирөөнүн көңүлүн өлтүрүп, эртең күндө субханалла өзгөчө бир мындай бир адашуунун жолуна чыгып кетип атабыз. Кээ бир убакыттарда бир шүгүр кылуу деген нерсе бар. Мен силерге бир окуяны айтып берейинчи. Иса деген пайгамбар болгон, билесиздерби? Рухул Баянда келет бул окуя. Рухул Баян бул өзү тафсир китеп, бул өзү Курандын тафсири болгон. Ошол же бир окуя бар. Ал окуяда Иса пайгамбар бир күнү бир бай адамды кедей адамдын жанына алып келиптир. "Карачы" дейт, "Эй бай, сен шүгүр кыл. Сени Кудай Таала кедей кылган жок" дептир. Кедейди жетелеп алып, оорукчан адамдын алдына барыптыр. Айтат экен, "Эй, кара" дейт. "Сен кедей болсоң да бир оорукчан эмессиң" дептир. "Ден соолугуң бар.
Баягы оорукчан адамды апарып капырдын алдына апарган экен да айтты. Эй оорукчан, кара, сен капыр эмессиң, сен мусулмансың. Шүгүр айт деген экен. Көп убакыттарда биз мындай нашүкүр жаса шүгүр кылбаган себебиненчи оозубузга алыбыз келбейт да. Кылып аткан, сүйлөп аткан сөздөрүбүз, амалдарыбыздын бардыгы тең шүгүр кылбаган себебинен мындай. Көп убакта сабак ала албаган себебинен болот. Адамдар көпчүлүгү чөгүп кеткен да ушундан болот. Шүгүрсүздүктөн чөгөт. Шүгүрсүздөн чөгөт. Субханалла. Бул жерде айтайын деген максат эмне? Ошол аялыңдын кайсы нерсе болсо шүгүр айта берем. Кандай нерсе болсо шүгүр айт дагы ошо көтөрүмдүү бол. Аны кордосоң деле, аны субханалла канча бир жаман дей турган болсоң деле, негизи баягы орду, мында аңды терең казба дейт. Чуңкурду баягы терең казып салба дейт. Өзүң түшүп калбайсың. Көп адамдар ордучу мындай казып коюп эле ойлойт, секирип кетем деп. Жок. Ар бир нерсенин өзүнүн мындай жазасы бар, сазасы бар. Ар бир нерсеге жаза коюлган. Мына бир жакшылыкка эки жакшылык берилет. Бир жаманчылыкка то есть эки жаманчылык берилет. Эки жакшылык берилет. Бир сен бирөөдөн зыян көрдүң, Кудай Таала сага эки жакшылык менен сени кайра сүйүндүрөт. Бирок сен бирөөнө бир жаманчылык кылып коюп, эки жакшылык күтө албайсың. Ал сага келген жаманчылык жөнүндө сөз болуп атат. А бирөөнө жаманчылык кыла турган болсоң, эки жаманчылык ошол эле нерсе сени күтүп атат. Кээ бирлер ойлойт, бул катынды кетирип салсам, мен жакшы катынга туш болуп калам деп ойлошот. Же болсо бирөө момундан ажырашып кетсем, бул эркектен ажырашсам, жакшы күйгө туш болом дейт. Бул келесо эркекке тийбегенде керек, тийдим, мен бага албайт. Байымча бир айтат, эмнеге ажыраштырып алдың деп апасына сурасам, өлүңгүрөйүн ошону дейт. Бакпайт. Ошондой ал эчтеке кыла албайт. Келесо. Мындай баланы карасам, келесо деле көрмөйт, приятный көрүп турат. Анан субханалла, сен сага күйөө балаң жакпай атса, сага келиниң жакпай атса, субханалла, эмне үчүн бердиң эле мурун эле? Мурун эмнеге берген билесиңерби? Булар менен куда сөөк менен болсо уят болбойбуз дешкен. Булар менен тамак ичишебиз, киришип турабыз деген дагы кимге берип атканын караган эмес. Кайсы субханалла кызга, кайсы күйөөгө берип атканын, кайсы кызды алып атканын караган эмес. Ал тиги ата-энесине карашкан. Тиги зам министр экен, тиги айыл өкмөт экен, ой тиги бардар экен, тиякта сарайы бар экен деп алышкан анчы. Субханалла, сарай менен жашабайт да сенин балаң туурабы? Сенин кызың же болсо сарай менен жашайбы? Ушинтип субхан үйлөнтүп койгонсуң дагы, анан кийин алып келгенден кийин эле анан бир мезгилде карасаң эле тиги шүшүк болуп калган да. Үчүнчү варианты бар субханалла. Өзүң танда. Биз сага тандап берип эртең жоопкер боло албайбыз. Анан кийин ал баласы тандап келип сүйүп, тиги кызы сүйүп тийип алган дагы, анын үйүңө алып келгенден кийин караса, буну мага жакпайт дейт. Эмне үчүн сен ошол жага турган ошондо эле алып койгон эмессиң, туурабы? Эмне үчүн сен жага турган ошондо сен, ой балам, могу сырдакана, могу жерден кызы, могунун атасы жакшы, энеси жакшы мунун, адеби жакшы деп карап, сурап тура бериш керек болчу, туурабы? Эми тиги бир тиги Баткенден, же болсо көлдүн биягынан же дагы бир жерден алып келип үйлөнүп алышты. Сүйөм күйөм болот. Жанагындай 12 метр машина менен сүйрөлүп барып алышып. Туурабы? Аны ишеде неме этишти, канча көйнөк субханалла. Анан жанагы турат тияка барып, эмне деген проблеманы экөө эмнеси, эми эки сүйүшкөн жаш табышып калыптыр дейт го. Табышкандай болду, эми кой берем жөнөкөнү. Жагабы, жакпайбы субханалла, бирөөнүн пешенесине жазылган жаман катын, жаман эркек эмне кылды дейсиң? Ал багалабы, бага албайбы? Мен ушу сөздү аябай көп айтам да. Карындагы баланын кам болгонун ким билет? Бешиктеги баланын бек болгон. Кыргыздын акыйдасычы, кыргыз элим айланайын алтыным, ушундай сонун элбет тилибизчи, ушунча кадыр барктуу насилдүү шарияттагычы төп келген нерсени айтып салганда 10 китеп мына момундай 10 китеп чогултуп турупчу биздин бир китеп бир сөзгө түшүп келет. Карындагы баланын кам болорун ким билет? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Сен кайдан билесиң ал эртең кандай болуп кетер? Ким болуп каларын? Ал эртең туруп туруп президент болуп калса эмне кыласың? Анда бул менин күйөө балам болчу, кайра ал дейсиң. Же бул субханалла ушу жок. Тагдырды субхана Алла жазган. Демек тугандар,
бирөөнү кемсиздердин алдында, бирөөнү сөгөрдүн алдында, бирөөнүн алдында кемсилердин алдында дагы сен келечегиңде ким болоруңду билбей турганды унутпа. Кимди Кудай берерин билбейсиң. Демек, шайтанга алдырбаш керек. Жашоо, инсан үчүн бир келген бир чоң бир мындай бир дарыя болгон бир белек. Сен жашоо, мен жашам өзүмө. Ал менин тагдырым жазылган нерсе кетип атат. Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана хуа маулана ва алаллаху фалатуал муъминун дейт Алла Таала Куранда. Кул ла юсибана. Алла Таала бар нерсени катабал, Алла мурун жазып, тууралап койгон. Оорумаксың, келдиң. Жолдон адашмаксың, Кудай Таала бир нерсе себеп кылып таап берет. Эгер Алла адаштырып салган болсо такыр, аны эч качан таба албайсың. Аз карасаңар, баарыңарды угуп отурасыңар да, көчөдөн ушун карма алып байке дей турган болсоң, жемолду убактында пошол болдуң эмес. Бирок отурбайсың мен туурабы? Сенин пешениң ушул жазылган, сен укмаксың. Значит, сага ушул керек болчу. Кудай Таала сага эмне керек сөз болуп аткан болсо, аз мен ооз менен чыгарып туруп сени менин тилим менен болгон чыгып менен сабап атат сени. Акылыңа сабап атат. Жетпесе иштен сабайм азыр. Дальше. Ушундай нерсе. Кудай Таала өзү ушундай бир зат. Ал бардык нерсени табиатка алып коет. Алхамдулиллахи роббил аламин деп өзү Алла Таала Куранда айтып атат. Алла бул дүйнөнү 18 эмне жараткан болсо, отпой чатпой менен кошо баарын тарбиялап турат. Алла каалаган үчүн шамал болот. Жер сасып кетпеш үчүн. Алла Таала каалаган үчүн асманга булут кылып ошондон суу берет. Эгер Алла каалабаса болбойт эле. Жер ошон үчүн өзүнүн угунда 45 градусту мындай ашып туруп, мындай айланып атат азырчы. Элпис болуп алыпчы субхан. Ошон үчүн күн менен түн болуп атат. Алла Таала ушундай зат субханалла. Эмнекен күндүн тегерине бизди айлантып туруп, биздин тегерибиз айды айлантып койгон. Машалла. Бизге керек болсун, бизге секунд, мүнөт, убакыт кылып, ар бир нерсе ченеп турган өмүр берип койгон машалла. Демек, баардыгын тартиптеп турат да. Сен ушундай кармаксың. Кудай Таала ар бирибизге ар кандай өң берип койгон. Бу сенин тагдырың болсо, ага нааразы болсоң, болбосоң деле точно ушундай болмоксуң. Узкой глазый болмоксуң. Точно ушундай болмоксуң. Кыргыз болмоксуң, ушундай төрөлмөксүң. Сен разы болайм. Шүкүр кыл. Азидан да кум дейт. Алла көбөйтүп берем дейт. Ким шүкүр кылган болсо, разы болгон болсо, машалла, көбөйтүп берем дейт. Ал эми кимди кайсыны каалайт? Кудай Таалам эгерде ким жакшылыкты кааласа, жакшылык жол ачып бере берет. Кимге жаманчылык кааласа, жаманчылык жол ачып бере берет. Алла Таала ушундай зат. Сени менен мени жакшы көрөт. Ушундай жакшы көрөт Кудайым. Ошол сени ушул жерге алып келди азыр. Кудайым ушунча жакшы көргөн себебинен жаныңа көчөдө өтүп бараткан бир давачы токтотту да, байке ассаламу алейкум, мечитте бир амал болуп атты эле дедиби? Мындай оюңда, дилиңде, түйүңдө бир нерсе ойлонуп кой. Кудай Таала мени дагы эле жакшы көрөт экен. Кудай Таалам дагы эле мени жакшы көрөт экен деп ойлонуп коюш керек. Мен ушундай ойлойм, кээ бирде субханалла, кээ бирде ушундай ташкилге чыга албай каласың, ойлонуп каласың, Кудай Таала мени жаман көрүп калдыбы? Жок, назар салбай табы. Анан көчөдө ассаламу алейкум кандайсыз? Биз ал башка жак могу жерден келдик. Дейм, машалла, чын элеби дейм да. Адам өзү Кудай Тааланын берип аткан белгилерин билиш керек. Кээ бирдечи бир жаман деле досуң, сен көптөн бери көрбөгөн досуң деле сага келипчи, доске кандайсың? Эмне кылып атасың? Намаз окуп атасыңбы деп суроо берип коет да. Бу да болсо Кудайдын бир намёгу да. Сен жакшы көрөм мен. Кайтсаң болот, оңдосоң болот деген сөздү туурабы? Жүрөктөрдү тынчыткангыла. Жүрөктөрдү тынч кармагыла. Жүрөктү тынч кармоо бактылуулук. Кимдин жүрөгүндө тынчтык бар болсо бактылуу. Кайгырбай эле кой. Боло турган нерсе болуп атат. Болбой турган нерсе эч качан болбойт болчу. Сен каалагасаң да, каалабасаң дагы сен банкрот болмоксуң. Сарсана болбо. Алла байлык берет иншалла. Каалайсың, каалабайсың, ушинтип оорумаксың. Демек ушуга да шүгүр айтып тур, сен Алла Таала бейиши даярдап аткандыр балким, Алла билбейсиң. Балким ушу менен күнөөңдү кечиргиси келип атат Алла Таала. Каалайсың, каалабайсың, сен бул аял менен ажырашмаксың, же күйөө менен ажырашмаксың. Демек бул да болсо сенин үчүн бир жакшылыктыр. Алла билет бизге эмне жакшы жана жаман экенин. Болгон нерсеси ким биринчи кадам коер экен дейт. Ошон сен Алла Таала өзү айтып аткан. Эй Мухаммад, айтып койчу үммөтүңө, адамзатка түшүндүрүп айтып койчу келечекте келе турган.
Ким мен үчүн мындай бир карыш жыла турган болсо, мен ага бир чыканак жылып берейин. Сен мындай бир карыш жылсаң Кудайды көздөй. Кудай Таалам бир чыканак сага көздөй басат. Эгер сен бир чыканак баса турган бир кадам басат, сен бир кадам бассаң Алла Таала сени чуркайт экен. Кудайым ушундай. Күтөт сени менен менденчи. Аялсыңбы, эркексиңби, ишенесиңби, ишенбейсиңби? Кудай сенен күтүп атат сени. Кудайым күтүп атат эмне кылар экен деп. Уш мен өзү кайрылабы же кайрылбайбы? Кандай сырбеге? Кайтабызбы Алла? Биз илгертен мусулманбыз. Ар бир сөзүбүз биздики ушунчалык чоң нерсе. Мен көчө бир сакал жөнүндө сон нерсе калган ойлонуп койдум да. Фразологизм өзү кыргыз тил деген сөз бар. Мектепте анча-мынча жакшы окуп койгон окшойм да. Анан өзү атасынан мурун сакал койбойт деген сөз бар, билесиңерби? Мен ушуну аябай чечмелеп бергим келип атат азырчы. Ушуну чыгарып ийсеңер да сон болот деп ойлойм мен. Атасынан мурун сакал койбойт деген сөздүн мааниси терең. Кыргыз бир сүйлөгөндө жөн эле сүйлөгөн эмес. Кайбат деген бар. Мындай тегеретип сүйлөйт. Мындай чалып сүйлөйт мындай. Бир баягы атасынан кем бала, тең бала, анан артык бала дейбиз да. Анан бири артыгыраак чыгып калган окшойт да. Анан бир акылманыбыз кыргызда акылман көп да. Койчулардын баары олия болгон, билесиңерби? Койчулардын баары олия болгон. Койчулардын баары олия болгон, ай. Койчу десе эле ойлобогула, субханалла, биринде бир сакмал деле жүргөн сасык неме экен деп. Жок, субханалла. Койдон дагы чоң бир пайдалап турган нерсебиз бар. Анан баягы келип атасынын түйүндө туруп алып, аксакалдарга өзүнчө сүйлөп аткан го. Ошондо ай балам, атадан мурун бала сакал болбойт. Кой балам деп койгон экен. Бүт. Дегени аксакалдар турганда, акылдар турганда мындай этият бол. Сен сакалың жок деген эмес ал. Койбойт деген сөз эмес. Аксакалдарды сүйлөп үйрөтө бербе деген сөз ал. Ошол сөздү аны аксакалда атаң сакал коймоюн, сакал койбо десе эле, кыргыздардын кээ бирлери, жок, койгонго болбойт деп телевизордон чыгып түтүп атышат го. Жок, андай дебегиле сен. Сакал коюп алсаң дагы атаң турганда бирөөнүн түйүндө туруп акыл үйрөтпө деген сөз ал. Токто деген сөз ал. Ушул сөз ушинтип чечмеленет. Атаңа мурун сакал койсоң, чокчо сакал коюш керек, анан кесме сакал коюш керек, анан кыркма сакал коюш керек. Жок андай нерсе. Ошол себептен мындай кыргызды жөн эле ойлобогула, сөздү бөлүп, ар кандай нерсени чыгарып, анан чиме кылбагыла. Азыр көбөйбөдү турабы? Калгыл ойлой айткан турбайбы? Атасынан баласы тапан чыгаар деп. Мен көп көрүп атам азыр ушундай атасынан мурун сакал коюп алгандарды. Жанында атасы турат, атасы никто. Отура бер, мен сүйлөйм дейт да. Сен эчтеке билбейсиң, Советтер Союзу убагында эчтеке жок болчу, сникерс жок болчу дейт. Мен билем. Ал мезде болгон айырмасы колунда телефон кармап алганда. Болбосо тиги 70ке 80ге чыгып кеткен субханалла, тигинден эмес көп. Ошон үчүн колдон келишинче тургандар, мындай жакшыраак, машалла өзүбүздү карайлы, ыйманыбызды карайлы. Ошол жерге келипсиздер, эми Алла баарыңызга береке бергенден болсун. Субханак хамдик, ашала анта, астагфирка ва атубу илейк. Кудай мени өз кечиргенден болсун.